Assalamu алейкум достор. Кандай турасыздар? Жумушка мебель алгам. Азыр мен бир жакшынакай бир темада сүйлөп берем. Мебель алгам да. Толуп калды. Жана ылдыйкы бизде шап бар. Трагоңдочу жайлар, парковка деген жерге биз азыр кабинеттерди даярдап атпайсызбы? Ошол жака мебель алсам, үйгө заказ бергем, толтура. Мыякта стол, стул, креслолор бар да. Азыр ошолорду барып орнотобуз. Мен азыр бир койдун тушасын же сойдуруппу, же бир жерден аламбы, жумушка алып барыш керек болуп атат. Бүгүн эт салабыз достор. Ким бош болсо, 80-жолдон өтсөңүздөр, Чикагода эс алып атсаңар, келип кетиңиздер. Шорп ичип, эт жеп. Анткени биз товинговый компания ачып атпайсызбы? Экинчи трак келди. Азыр мен барганда видеого тартып сиздерге көрсөтөм. Ошого бата тилеп, жолу ачык товинг компаниясы болсун деп, товинговый компания. Достор, анан бир мекендешим жазат. Көп болуп кетти ушундай мекендештерчи. Бишкектен бир агентстволор бар экен. Ал агентстволорго барсак, биз виза алып беребиз. Ошону менен барып туруп эле тракта иштейсиңер дейт. Андай туура эмес, карандай калпта. Ишенбеңиздер. Андай виза жок. Ошол визаны алып алып эле Америкага эле коюп эле трак айдап калат экенсиңер да. Андай жок достор. Америкага келип трак айдаш үчүн Америкага келиш керек биринчи. Каалаган визаңар менен келесиңер. Анан колго разрешение на работу же грин карта болуш керек. Ошондо гана анан жеңил машинанын правасын алып, мындай жеңил машинанын правасын алып, андан кийин тракка экзамендерге даярдана башташ керек. Бул жеңил окот эмес. Тракка экзаменге даярданганда компьютерден ГАИге барып 3 экзамен тапшырыш керек. Бул дагы жеңил окот эмес, аякта где-то 350-400 суроого даярданыш керек. 3 экзамен. Аны бүткөндөн кийин, анан жолдом алып алып, траковый мектепке барып, 2-3 жума окуп, притреп инспекшнге даярданып, парковкаларды үйрөнүп, аягында роуд тест деген экзамен болот. Ошону тапшыргандан кийин, алар бүт экзаменден баары бүттү дейт, анан ошону алып алып, ДМВга барсаңар, ГАИге барсаңар, анан СДЛ правасын берет. Ошондон кийин башталат. Грин картасы бар киши эң жакшы дегенде, где-то 3 айда тракка отурса болот. Анан жанагы силерди азыр аферистер толуп кетпеди? Аферистер толуп кетти. Эптөө эле силерден акча алыш керек. Мага 5000 бере кал, 3000 бере кал. Виза алып бере калабыз. Америкага барып трак айдай каласың. Анын баары карандай калп. Вообще ишенбегиле. Андай шулундарды наказывать этиш керек да. Элдин ак эмгегин жеп, акчаларын алып аткан. Ошентип акчаңарды алдырып ийесиңер дагы эч кандай визасы жок каласыңар. Визаны ким берет? Визаны бир гана Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги берет. Ошол элчиликтин атайын сайты болот. Ошол сайтка кириңиздер дагы маалыматтардын баарын алыңыздар. Ошол жакта баары жазылган. Кандай визалардын түрлөрү бар. Например, туристтик виза менен кечиш үчүн кандай форманы толтуруш керек, эмне документтерди даярдаш керек, аяка интервьюга очередке туруш керек, убактысы келгенде интервьюга топтогон документтерди апарып көрсөтүп, справкаларын баарын көрсөтүп, первоначальный жана взнос акчасын төлөп, интервьюга киргенде консул Америка Кошмо Штатынын атайын жиберген, ошо элчилигинде отурган консул анан силерден интервью алат, ал орусча сүйлөйт. Англисче билсеңер англисче, кыргызча сүйлөбөйт. Анан ошол киши бир гана киши чечет. Айтабыз, президент да чечпейт, министр обороны да чечпейт, губернатор, аким да чечпейт. Эч ким, школдун директору да чечпейт, бир гана киши тагдырыңарды чечип коет. Америкага барасыңар, барбайсыңар. Ошон үчүн шылуундарга алданбайбыз. Только текшерилген элчиликтин сайтына кирип, анан интервьюга кирип, визаны алып келебиз. Достор, анан бул жака көп мекендештер келип атпай? Мага да акыркы күндөр аябай көп чалып атат. 2 күн болду, 3 күн болду, 1 жума болду, 6 күн болду деп. Мен көптөн бери видео чыгарып жүрөм да, 4-5 жылдан бери. Мен айтып атам, Америкага келсеңер болот, иштесе болот, бутка турса болот депчи. Ана мен эч кимге айтпай элем да, баарыңар келсеңер, силерге квартира таап берем, тигин тартып берем, мун тартып берем деп. Таап берем депчи. Анан кээ бир мекендештер чалып мага доомат кылат да. Алмаз байке, сиздин видеоңузду көрүп алып келгенбиз, силер келгиле деп айткансыңар, мага квартира таап бер, мага жумуш таап бер депчи. Андай болбойт достор. Мен общий понятие берип атам. Айтып атам, мындай тыңыраак,
Мияка таанышы жок кишилер келсеңер, биз андан кантебиз квартира жок болсо дейт. Мен айтып атам, мияка Америкага келгенде 2 ай үй бүлөмдү бага турган акча ала келишим керек деп. Мекендештер гостиницада эле жашап жүрбөйбү. 1 жума жашайт, 2 жума жашайт. Даже ушундай мекендештерди билем, 1 ай жашаган. Ошол 1 айдын ичинде тапкан, жумуштарды тапкан, квартираларды тапкан. Анан көчөгөнө бир иним чалып алып, мындай доомат кылып мага таарынатпай, сен мага квартира даярдап койшуң керек, сен мага жумуш таап койшуң керек депчи. Андай болбойт достор, абдан кыйын болот. Америкага келгенде абдан кыйын. Анан бир мекендешим жазып атат, ами англисче билбей барсам эмне болот депчи. Мен айттым, бул деген кичинекей баланын суроосун бербей эле койгулачы депчи. Мектепте окуган, садикте окуган баланын суроосун бербей жүргүлөчү депчи. Англисче билбей барсам эмне болот деп. Англисче билбей келсеңер дүкөндөн нан ала албайсыңар, ачка каласыңар. Жана сүйлөгөн кишилер болот го, точно ошондой болосуңар да. Минтип эле айтып коеюнчу, орусча бир сөз билбей Россияга барып көрөлөчү. Эмне болот экен? Ошондой болот достор. Ким бош болсо, келиңиздер, шорп ичебиз. Азыр мебелдерди орнотуп, шорп ичип, бата тилеп, жакшынакай сөздөрдү айтып коебуз. Шапка келиңиздер. Ассаламу алейкум достор. Жана мен видео чыгаргам, айткам, бир туш алыш керек болот атат деп. Жана агрофермага барыш үчүн аябай убактым кетип калат экен аяккачы. Же болсо араптар бар болчу, өткөндө адресин көрсөткөм. Бизге бир күнү жомок болчу. Бир канча жыл, 5-6-10 жыл мурун жомок болчу. Кыргыздардын магазининен тушаны алабыз, койдун тушасын алабыз деген бизге жомок болчу. Өзүңүздөр билгендей Адал Мит. Мыякта эттин баары халал. Зияш инвести ачкан. Дисплейнес деген жерде эң главный Адал Мит бар да. Мыякта болсо экинчи филиалын ачыптыр достор. Азыр бул видеонун ылдый жагына адрести жазып коем. Келиңиздер. Адал эттен алабыз. Азыр ичин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Здравствуйте. Я Зияша хорошо знаю. Раньше вместе работали. Потом я говорю, мне туша надо, барана. И как раз заодно рекламу сделаю. Сниму. Так, ичинин бүт бар эле бар экен да, мына буякта. Эттин ар кандай түрлөрү бар. Жанагы стейк, конок чакырасыңарбы, тооктун эти. Анан могу тушаны алып атабыз, Кудай берсе. Жана Тоюнгой компания ачып атабыз, ошого бата кылалы деп атып эле. Ушу туша бул эми кыргызча союлган да, чынбы? Адал да, баарычы. Силердин атыңар ким? Нурсултан. Нурсултан, мына Нурсултан энебиз күтүп туруптур. Зияш энем эртең менен чалгам, даярдап коюштур сонун. Могу туша канча чыкты? Эмеси салмагы? Туша 46 паунд чыкты. Жакшы, мага 50 паунддун тегерегинде деп айтып атканда. Озулар бизде. Ага. Канча болот ошондо? Бүгүн баасы где-то 380-390. Жок, ошо эмеге которгондо канча паунд канча? Паунду 46 паунд. Жок, 8 бирдеме? 850дөн могу 46-ны көбөйтүп койгула да. Мага айткан бир где-то байке бир 400дөн ашып калат го деген эмне, макул мейли деген бит, фреш маркетке барып отурамын депчи. Санап көрөсүңөрбү? Можете посчитать, да? 46 паундов 8,50. Сколько будет? Азыр биз деген бир тушанын эти канча болот? Америкада, Чикагода айтып беребиз азыр достор. Азыр бизде көрүп атат, азыр көрөт да эмчи, Россиядан көрөт, Япониядан көрөт, Германиядан көрөт. Азыр билесиңер, бир туша алсаңар Америкада канча болот? Мына, буякта деген куруттун түрлөрү. Нуска дейт. Бул эмне, каяктан келген? Бул местный производство. Местныйбы? 391 доллар. 391, четко. Мен айткам, 400 долларын тегереги дегем, 391 болду. Мага жакты, Кудай берсе. Здравствуйте. Жакшы, сонун. Мына мекендештер өнүгүп атат, өсүп атат. Биз сүйүнүшүбүз керек, чынбы? Сүйүнүшүбүз керек. Мына халал колбасанын түрлөрү, каймактар. Мосонун каймак экен. Мына каймак деп жазып турат. Каймак. Твороктун түрлөрү, таттуулар. Соктор азыр кыргыздын эмесин карап көрөсүң. Не бар экен кыргыздын эмеси? Мыякта. Так, шоро бар экен. Шоро, тан, кефир деп жазып турат. Айран бар экен, айрандын түрлөрү, жарма дейт. Кымыз, мына ишенбесеңер, кымыз деп турат. Мыякта чалап, айран, көрдүңүздөрбү? Кыргыздар молодцы. Аралаш деп мыякта деген жарма. Күрүштүн түрлөрү. Анан деген баягы бизде монда стейк алып калабыз да. Стейктин түрлөрү. Конок чакырып калсаңарчы. Асыл болот. Эттин түрлөрү, кесмелер, майлар, суу майлар.
Жакшы. Достор, мен адресин жазып коем. Конок чакырасыңарбы, природа, жаратылышка эс аласыңарбы, же бизге окшоп ушинтип бата тилеп, кичине Куран окутуп, бизнес ачасыңарбы, бизнесибиз алдыга жылып кетсин дейсиңерби, же болбосо мондай мангал алып мияка шашлык пышырасыңарбы? Адал Митке келиңиздер. 2-нчи филиал ачылыптыр. Кудай берсе 3-чү, 4-чү, 5-нчи филиалдар ачыла берсин, чынбы? Сен эмне, Зияштын тууганы болуп кетесиңерби? Ия. Иниси болосуңар, оп-окшош экенсиңер. Мен деген Кейжилайн деген эмени иштетип атканда компанияны. Зияш менен бир 5-6 жыл иштешкем. Бир жерде эч жака кетпей. Колдоп, коштоп, жакшы. Малатсы азаматсыңар, өнүп өскүлө. Эң сонун. Достор, мына тушаны салдык. Доволенмен. Баары сонун болду. Азыр мыякта бизде футболкалар бар да. Мыяктан подарок этип коеюн. Мыякта мына Алмаз, Опол деген футболкалар бар толтура. Азыр мен мыякка кирип подарок этип коеюн, достор. Это вот эта белая футболка вам. Не знаю, там размер большой, маленький, все равно. Это у нас компания, траковая компания. А это братишка, знаете, да? Спасибо большое. Я передам. Да, и чоңбу кичинекей, самое главное, от души. От души, Ага, ага. Хорошо, ладно. Жакшы. Тойлорго кийип жүрсүн. Кеттик анда.